Кадырман биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мына эми кезек Дэу матчтерге келди. Азыр ушул видеодо матч 1, матч 2, матч 3-төрү тартып кетемин. Видеолорубузга класс басып туруңуздар, жана комментарий калтырып туруңуздар. Биз сөз комментарийлерди окуйбуз, реалдуу, орундуу комментарийлерге сөзсүз биз өзүбүз да лайк басып, жүрөкчө да чыгарып коебуз өзүнүн каналыбыздын атынан. Анан кийин аябай жакшы деген комментарийлерге дагы биз сөзсүз жазуу түрүндө дагы жооп жазабыз. Анда эмесе баштадык. Дэу матчис 2 Өзбекстан. Жылы жаңырактарда кичине өзгөртүлгөн, именно УЗДО өзгөрткөн. Мо негизги фарларында атайын подфарникке мындай кичинекей секция кылып чыгаргамдуу. Ушу жерден да жанат. Ошо жылы бунуку 2012, баасы да жазылып турат. 145 000 сом, ээсинин телефон номерлери. Жана арканкы стоп сигналдары дагы өзгөртүлгөн жылы жаңырактарда. Андай форма сүрөттөрү башкача. Ички салон да көрсөтүп коеюн. Ички салон комплектациясы жөнөкөй эле экен мунку. Айнектер деле ручной көтөрүлүп түшүрүлөт. Пробеги 133 828 километр. Матиз 3, Корея. Коробка механика. Көбүнчө автомат келет. Бул механика экен. Кагазына маалымат алып берейин. Жылы 2008. Баасы да жазып турат. 220 000 сом, телефон номерлери көрүнүп атса керек. Ички салонда көрөлү. Алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте. Отургучтары мындай сары боз түстөгү кожада. Кондиционер бар. Жана подлокотник дагы бар. Пробеги 245 000 километр экен пробег. Матис 2, Корея. Best комплектацияда окшойт. Жылы 2003, коробка механика, ээсинин телефон номери. И 215 000 километр пробеги. Кондиционер бар. Кожабы, сиденьялар же материалбы? Сиденье кожа экен. Баасы 150 000 сом деп атасың, айтылышпас. Кеми бар дейт. Матис 2, Өзбекстан. — 2004, телефон номерлери, ээсинин. Жабуу экен. Ичи мында көрүп кое берели. Кондиционери жок. Бул деле простой эле комплектация экен. Айнектери деле ручной көтөрүлүп түшүрүлөт экен. Баасы 130 000 сом деди. Матис 3, Корея. — 2009, свежий перегон деп жазылып турат кагазында. Коробка автомат. Телефон номерлери жакшы калбай атса айтып коеюн. 552 43 00 73. Аркасында 2 парктроник датчиги коюлган экен. Жана хром мынандай окантовкалар дагы бар экен. Стоп сигналдарында жана фарлардын алдында да. Комплектациясы жакшы эле окшойт, максималдуу экен. Бул машинаныкы мынада климат контроль да электронный. Подогрев сидений дагы бар айдоочуда.
Анан кийин отургучтары моундай көк боз кожада подлокотник бар. Пробеги канча болду билбедиңби? Билбейт экен бул чач эле боло экен. Баасы 240 000 сом деп атат. Матис 2 российский транзитный номерде. 2006 есин телефон номерлери. Басы 120 000 сом кеми бар деп атат. Чирик жерлери бар экен, Россиядан свежий келген үчүн жасалган эмес машина. Матис 2 Корея. Заводской механика дейт, коробкасы эси. Жылы 2004, есин телефон номери. Бунда да кичине өзгөчөлүк, хром окантовкалар бар экен, стоп сигналында. Пробег 147 113 километр. Кондиционер бар. Отургучтары моундай боз сары түстө, комбинированный түстө кожада. Баасы 170 дедиңизби? 180 000 сом деп атат. Да бир айтып кетчү нерсе биздин көрүүчүлөргө. Матис 3-төр көбүнчөсү Кореядан келип аткан эле, акыркы апталарда моундай Chevrolet бренди менен Европадан көп келип баштады. Азыр акыркы убактарда Европадан көп келип атат, чем Корея салыштырмалуу. Мисалы, Chevrolet Matис 3-тө айтып кетели. Баасы 200 000 деп атат, башында айтып коеюн. Кагазында маалымат. Көбүнчө механика болот. Европаныкы. İçinde özgöçөлүктөрү бар. Европада сиденьялары ткань болот. Бирок безопасность боюнча жакшы иштелет. Буларда 2 airbag болот. Матис 2 Өзбекстан. Көзүңөргө дагы мында башкача көрүнүп алса керек, сары жалтырап турат. Түсү башкача экен. 2006 баасы 150 000 сом. Телефон номерлери эсинин. Салонда бир көрсөтүп коеюн. Пробег 165 520 километр. Chevrolet Matис 3. Европа. 2006 телефон номерлери есин. Коробка механика. Европа дегенде бул эми Германиядан да алып келип аткан болот, ушул өлкөлөрдөн Литва, Польша, Чехия жана башка өлкөлөрдөн да алып келишет. Бунда да 2 airbag бар. Алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте. Кондиционер жок. Баасы 170 000 сом. Айтылыш баасы. Урматтуу көрүүчүлөр, эми ушул Матис базарда бир мындай айландырып көрсөтүп коеюн. Өзү базар боюнча эң көп моделде ушул Матис болуп эсептелет. Бир өзүнчө эле бир Матис катары өзүнчө эле бир базар. Матис 2 Өзбекстан
Бес комплектациясында. Анда өзүнүн литый диштеринде экен. 4 баллон тең ушундай протекторлору жакшы экен. Летнийда 2005, объему 1. Телефон номерлери эсин көрүнүп атса керек. Машина кейджи. Без комплектация максимальный комплектацияда болот. Байкаганыңыздардай 4 айына тең электростеклоподъемникте блокировкалары дагы бар. Жана электрокорректировка боковых зеркал заднего вида. Ушундагы бар экен. Кондиционер бар. Сиденьялар ушундай. Ткань өзүнүн заводской ушундай болот. Сүрөттөрүм менен. Гидравлика бар бунда, а? Так, басы канча дедиңиз? 160 deyapsiz. 160 миң сом деп атат. Пробеги. Өзүңүздөр да көрүп алыңыздармы? 76.325 километр деп көрсөтүп турат одометринде. Матис 2. Российский транзитный номерде. 4 күн болды ака келгенде. Россиядан келгенде 4 күн болуптур. Кайсы шаарда келди? Москванын өзүнөн келди. Москванын өзүнөн дейт. 2009 телефон номерлери эсин. 2 Матис алып келиптир. Бул жигит эч устава көрсөтпөпсүң, а? Кандай алып келген боюнча экен? Көрсөтпөптүр. Модагы бул ушул күмүш түстө Матизди 110 миң сом деп атат айтылыш басы. Анын жанындагы. Бул дагы Москвада, да? 77 регион Москва. 2006 телефон номери эсин. Бул канча болуп атат? Бунун басы? Бул 120 миң сом. Гидравлика кондиционер дейт, а? Окей, беркеде комплектация жөнөкөй эле. Бунда электростеклоподъемниктер бар экен, кондиционер мынакей. Жана гидравлика бар. Пробеги 74.617 километр. 10 миң сомго айырма болуп атат. 120 миң сом деп атат. Эс. Матис 1. 4 дөңгөлөк тең зимний экен. Жылы 2000. Телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 115 миң сом. Кардарлар келип атат окшойт. Кызыгып азыр документтерин карап атат, ичинде отуруп. Дагы бир Матис 1. Эси жок, баасын айтып бере албайм, башында айтып коеюн. Кызыккандар өзүңүздөр телефон чалыңыздар. 2002 телефон номерлери 222 46 14 67. Матис катарда ушул Suzuki Alto да туруп калыптыр, ушуну тартып коеюн деп чечтим. Ушу Suzuki Alto'да көбүнчөсү Матиздерми катар жака кое беришет ээлери. Эми себеби окшош эле болгон үчүн Матизге 2005 объему 1.1 телефон номерлери эсин. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте экен. Бунда airbag алдыңкы жүргүнчүгө дагы бар, айдоочу менен кошо. Баасы 180 миң деп атаса. Матис 2 Корея. Жылы 2002. Телефон номери эсин, коробкасы механика. Жабуу экен. Пробегин көрүп көрөлү, 341 миң километр. Басы 100 канча деди? 130 миң сом деп атат. Айнектери электростеклоподъемник экен, а?
Роль гидравлика, кондиционер барбы? Бар екен. 15 тіске деген